Акыркы мезгилде Кыргызстанда дарыгерлер Кыргыз өкмөтүнүн колдоосу менен чет жерлерден орган алмаштыруу боюнча билим алып, оор операцияларды жасоого мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Алардын катарын толуктаган Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармасынын дарылоо, ден соолукту чыңдоо бирикмесинин дарыгерлерин жетектеген топ боорго операция жасоого белсенишкен. Ал үчүн жетекчилик чет өлкөдөн заманбап техникалык жабдууларды алып келип ишке киргизишкен. Операция маалында жүрөгүн токтотпой алып чыгыш керек. Дем алууну аппаратты убактылуу токтотсо дагы могул аппарат жардам берет. Искусственная вентиляция легких. Ушул аппараттын күчү менен кайра дем алуусун өзүнүн калпына алып келип, ошол менен бирге аң сезимин ордуна алып келип, оорубузду кризистен чыгарып, эгерде отделениянын ушул бөлүмдүн хирургия бөлүмүндө күчүбүз жетсе, ушул жерден дарылап үйүнө чыгарабыз. Эгер өтө оор акыбалда болуп, же өтө оор операциядан өткөн болсо, анда реанимация аркылуу үйүнө чыгарабыз. Ошол убакта дагы чогуу баарыбыз кеңешип, сен реаниматологканы сен карайсың деп, же сен хирург өзүң карайсың дебей, баарыбыз биргелешип, баарыбыз чогуу ооруну оор акыбалдан чыгарып кеткенге аракет кылып жүрөбүз. Ушул убакка чейин баарыбыз бириндикте чыгарып жүрөбүз. Анан эгеме могуларды сурап калдыңар, бул аппарат дем алуу аппараты операция маалында чтоб ич көңдөйүндөгү ичегилер чубалып көп чыкпас үчүн дем алууну токтотобуз. Ошол убакта оорунун ордуна ушул аппарат дем алып турат. Могул болсо монитор жүрөктүн соккон ыргагын кислород менен камдаганын, аппараттын, могул аппарат канча процентке камдап бергенин бизге көргөзүп жардам берет. Жакын учурда дагы ушунун жаңы түрлөрүнөн Philips Golden деген фирманын аябай жакшы жабдууларын алган атабыз. Ошол жерлерге бүт установка болот. Аларды алсак дагы оорунун бир гана жүрөгү кислород менен камдаганын эмес, биз ошондо ички аппараттын цывыды канча кан куюлуп, өпкө жүрөктүн иштеп аткан акыбалын да жакшы билип турабыз. Ошол убакта бир эле биз эмес, ушул операционныйдагылардын баары көрүп турат. Жүрөк ыргагын өз эмнеси менен көргөзүп берет. Эгер биз жөн эле тыш жактан, муну менен тыш жактан билип турсак, кан басымын, ал менен биз кандын ичине катетер коюп, ошол менен ички кан басымын баарын ошол жаңы аппарат менен биле алабыз. Ошону жакын арада күтүп турабыз, ошондой жакшы мониторлорду. Андан тышкары могуларыбыз отсос. Бул болсо ашказанда болгон, ич көңдөйдө болгон нерсенин баарын соробуз. Өпкөнүн дагы ошо операция болгондон кийин мондой трубка салып алып, ичинде болгон застойный нерселерин, туруп калган какырык, ичинде турган бүт суулардын баарын ушул трубка аркылуу отсос менен тартып тазалап кетебиз. Ошо менен ооруларыбыздын да дем алуу жеңилдейт. Хирургдарга да жардам болот. Ич көңдөйүндө болгон бүт суу, ириң, кандын баары, ашыкчалардын баары ушул аркылуу тазалап алабыз. Анан давление эмне боюнча бизде эмне үчүн чоң, оор операциялар жасалып калды? Себеби биз мындай инфузоматтар менен дагы бир маалда таякта дагы бар. Бир заматта эле 7-8 линия менен дары дармекти бир заматта ушулар аркылуу бере алабыз. Булар инфузомат деген бул аркылуу точно дозаны эсептеп, канча ооруну басып, канча жана айтып атпайбы, дем алууну токтотуп эмне кыла алабыз, аппаратка салабыз. Бири ошол ооруну басып турса, экинчиси ошол эмнени дем алдырууну токтотуп, ичин көптүрбөй кармап турат. Үчүнчүсүнөн кан агып аткан болсо, көп кан плазмага жетпеш үчүн оорунун канын токтотуп турабыз. Дагы таякта 3-4 эмнебиз бар, инфузомат. Алар менен керектүү тамак аштарды ошолорду да берип турабыз. Ошондой эмнеге да жетишкенбиз. Бир заматта ошол ооруга, жүрөккө бараткан тамырга дагы, колдогу болгон тамырларга куюп,
өтө оор акыбалда ооруларды ушулардын аркылуу да чыгарып кете алабыз. Бул биздин экинчи операционный залыбыз, жана тиякта айтып аткандагы операционный зал ушул. Ушул жерде лапароскоп менен жасалган операциянын баары ушул. Иштин баарын кесип ачып отурбай, тешип, 4 жерден тешип кирип эле, ал эмне менен наркозго берип, наркозду аппаратта кармайбыз, жанагы айткандай эле дем алуусун токтотуп, орду билбегидей сознание жоготуп, аң сезимин жоготуп, жанагы айткандай стол менен регулировка кылабыз. Мисалы, өттү алып атканда моундай положениеде болот. Болушунча башын көтөрүп, ичегилер ылдый кетет, башын бийик көтөрөбүз. Ушундай акыбалда могу лапароскоп менен өттү алынат, коркпостон ал аппарат дем алып берип турат. Ошон үчүн ондай положениени келтиребиз. Же наоборот, урологиялык, гинекологиялык операцияларда ондай эмнесин болушунча бутун көтөрөбүз дагы. Себеби турган орган ылдый да болот. Эмнесин башын ылдый түшүрүш керек. Себеби ичегилер мешать этип тозуп калбас үчүн болушунча башын түшүрүп алабыз. Мындай ушундай акыбалда жатабы деп коркунучтун кереги жок. Себеби дем алууну аппарат дем алып берет токтотпой, онусу иштеп турат. Бул дагы бүт азыркы жакшы эмнелерден дем алдырып турган аппараттардан кислород менен кошо берип, лапароскоп менен, мисалы үчүн илгери бир көп убакта жасалган, мындай божомолдоп айтсам, 1,5 сааттык операцияны ушул аркылуу 1,5 саат 45 мүнөттө чыгып кетебиз. Мындай заманбап техникалык жабдуулар операция үчүн гана колдонулбастан, медайымдардын да иштерин жеңилдетет. Маселен, бейтеп ордунда жатып дарыгерлерди коңгуроо аркылуу чакыра алат. Бул селектор, бул жанагы палаталардагы бөлмөлөр вызывать эткенде, ошо ар бир палатанын номерлары жазылган. Ошо кайсы палата болсо, ошонун палатасы күйүп, сигнал берип мигать этип калат да. Медсестралар барып жардам көргөзүп, капельницасы бүтсө, же болбосо перевязка керек болсо, же обезболивающий керек болсо, ушул аркылуу чакырышат. Эгерде өлкөдөгү бейтапканалар мына ушундай техникалар менен камсыз болсо, адис дарыгерлер орган алмаштыруу боюнча оор операцияларды жасоого чоң мүмкүнчүлүк түзүлмөк. Ал эми Кубанычбек Абировдун айтымында көптөгөн жарандар каражаттын жоктугунан чет жака операцияларга бара алышпайт. Ошого жаша гепатит Б деген бар, гепатит С деген бар. Ошо менен азыр биздин жарандар кыргыз элинде көп ооруй баштады. Ал эгерде учурунда аныктабаса, ал цирроз деген ооруга айланып кетет. Цирроздун ары рак. Анан биз ошолорду көрүп, жүрөгүбүз ооруп, анан баягы статистиканы карап көрсөк, дүйнө жүзүндө союз мындай бөлүнгөндөн кийин да ошо союздун калган мамлекеттердин баарында эле жасала башташыптыр. А биздин жарандарыбыз тыйындарын чогултат, тыйындарын чогулса жетпейт, чогултуп тияка барса, мусафир болуп көрүнгөн жердин эшигин сакалап, ошентип жүргөндөрүн көрдүк. Башка жерлерге барып ошо. Анан биздин бияктагы руководствобуз, управлениенин делами деп президенти бар, ошо Турусбек Кармышевич, биздин башкы дарыгерибиз Марат Акимович Сагынбаев, ошолор кеңешип отуруп, ушундай командаларды топтоп, ар бир тармактан алып, анан дүйнө жүзүнүн болгон ошо трансплантация кылган, боорду алмаштырган жерлерге жибере баштады бизди окууга мамлекет өзү. Айкыбар окуп келгенден кийин анан бул 4 жылдан бери уже башталып келатыптыр. Окуп келгенден кийин анан эмнелерди билбесең бирдеме кылыш керек деп, ошого жагынан бүт жагынан көмөк көрсөтүп, акырында Индиядан келдикканда биз окуп, ошо эмне керектүү дарылар болсо ошолордун ала келдик. Дүйнө жүзүндөчү операция болгондон кийин адам эсине келсе, бул уже бийлик, жетишкендик дейт экен да, бийиктик. Бул уже жеңиш. Биз үчүн эң чоң байлык бул ооруп келген адамдын сакайып кеткени, андан чоң байлык жок да. Бул жакта эле тыйынсыз деле бул жашоо болор, бирок тыйындан бийигирээк нерселер бар да. Эч ким оорубай эле койсо, ата канат. Эч ким оорубай эле баягы ооруган адам ооруп калса оорубай койбойт экен, бирок ооруган адамдын эң чоң доктору бул өзү, адам баласы.